Кумтөр кеніндегі геологиялық чалғындоо иштери Тоген компаниясынын өзүнө жана Кыргызстандын экономикасына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Акыркы 4 айдагы геологдордун алгачкы жыйынтыктары купулга толоорлук. Кененирээк кийинки материалда. Геологиялық чалгындоонун маалыматтары оптимисттик прогнозго негиз. Бурулоо иштеринин натыйжасында геологтор Тянь-Шандын жогору жагынан ортосуна чейин кумтөрдүн Кытайды көздөй баалуу металл кен көрүнгөсү бар экендигинин илимий маалыматын тастыкташты. Относительно того, что золото кончится, относительно того, что уже... Алтын түгөнүп баратат. Кумтөр аяктап калды дегендей пикирлер таптакыр туура эмес. Кумтөр ондогон чакырымдарга созулган катмарларда жайгашкан. Мына ошол текте алтынга абдан бай кен кездешет. Учурда жыйынтыктар алдын ала жана кен запастары эсептелүүдө. Бирок 2 жылдык геологиялык чалгындоо программасынын биринчи баскычтагы үмүт жараткан маалыматтары кен ишканага жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Изилденген жер тилкелериндеги жеткиликтүү тереңдикте алтындын орточо курамы тоннасына 1,5 граммдан 11 граммга чейинки кендин көрүнгөсү аныкталган. Бурулоо иштерин катал аба ырайы таталдаштырууда. Бирок бийиктөө шартында 20 жылдык тажрыйба жана алдыңкы техника бардык милдеттерди ийгиликтүү ишке ашырууга өбөлгө. Буровые работы, да, проходят круглосуточно. Бургулоо иштери күнү-түнү жүрөт. 24 саат бою тынымсыз. 3 жер тилкесинде жүрүп жатат. Алар борбордук, түндүк чыгыш жана түштүк батыш жер тилкелеринде. Тагыраак айтканда, биз толук масштабдуу геологиялык чалгындоо программасын баштадык. В восточном и юго-западном участках. То есть мы начали полномасштабно разведочную программу. Жалпысынан 9 кабаттуу бургулоо станоктун 8-и түздөн-түз бургулоо иштерине жумшалган. Ал эми бирөө геотехникалык скважина казууда колдонулат. Алтын рудасын издеп, адистер тереңдиги 800 метрге чейин скважинаны катуу таштектен бургулашат. Азыркы учурда биз 4 айдын негизинде алынган результаттардын көпчүлүгү баягы буюрса алтындын көбөйүшүнө алып келчүдөй болуп турат да. Быйыл Кумтөрдүн геологтору 60 чакырым жерди изилдөө үчүн бөлүнгөн 6,5 миллион долларды керектешет. Жалпысынан 2 жылдык геочалгындоо программасына Центера Голд 18 миллион доллар инвестициялады. Алтын өндүрүшчүлөрдүн чыгымдары актаары анык. Биз бай кен байлыктарга планданган мөөнөттөн эрте жеттик. Бул болсо 2018 жылдагы алтын өндүрүү планыбызды ийгиликтүү аткарууга кепилдик. Алтын кен ишканасынын бардык бөлүмдөрү жигердүү иштеп, кен өндүрүү темптерин жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Ал эми адистердин айтымында алтын кендин өмүрүн дагы бир нече жылга узартууга болот. Мындан тышкары, өкмөт менен Центеранын ортосундагы жетишилген келишимдерге ылайык геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү менен бирге Кумтөр Ысык Көл облусунун көптөгөн социалдык маанилүү долбоорлорун каржылоо иштерин улантып келет.